Ардактуу тергөөчүлөр, бизден алыстабаңыздар. Биз өзүбүздүн эфирибизди андан ары улантабыз. Бүгүн бизде дагы бир өзгөчө конок бар. Атайын алыстан бизге сапар тартып бүгүнкү эфирибизде кайра конок болуп келип жатат. Ооба. Тааныштырып өтөлү. Кесиптеш, бүгүнкү коногубуз атайын Туркиядан келген коногубуз деп айтсак болот. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде өзгөчө коногубуз бар. Атайын Туркиядан келип, мына ушул Кыргызстанда Аланиядан кантип турак жай алсак болот, алданбай, анан дагы үйүнүндөгү бардык шарты бар, туура үйлөрдү кантип алабыз, эс алууга кантип арзан баада барсак болот, туура кантип Аланияга барып эс алып келебиз, мына ушул суроолорго жооп бере турган атайын коногубуз бар. Азурит Групп деп аталган кыймылсыз мүлк компаниясынын башкы директору деп айтсак болот. Кыргыздын тың кызы, мыкты айым Айгерим Таалайбек кызы бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Чоң рахмат. Айгерим эже кандайсыз? Манайыз жакшы. Кутман таңыңыз менен. Чоң рахмат. Бул жолу келгенде аябай абалар ысып жакшы болуп калды. Кышында келип, жазда келгенде. Кышында келип, жазда келгенде баары жакшы. Бул жолу бул жака келдик. Баягы Азурит Группты негиздегенсен бери 2020 жылынан бери дайыма ушул Кыргызстанда Бишкекте бир офисибиз болсун, баягы консалтинг элдерге бүтүн суроолорго жооп бергенди телефондон эмес, бул жактан жандуу немеде кылып берели деп атканбыз. Кудай буюрса ошол максатыбызга бул келишибизде жеттик. Демек кеңсе ачтыңыздар. Офис ачтыңыздар. Офис ачтык бул жолу. Барып келип атып, анан офис ачат. Демейди Бишкекке бат-баттан келип эле сиздер ошол Аланиядан кантип үй алса болот, кантип эс алган барсак болот, атайын суроолорго жооп берүү үчүн атайын бир иш-чараларды уюштуруп жаттыңыздар эле. Анан кеңсе ачууңуздарга дагы ушул суроо талап балким түрткү болгондур. Көп киши кайрылып сиздерге билбеген суроолору көп окшойт дегеним да. Ооба. Көп киши аябай көп баягы кээ бирөө балдарын окуткусу келет, кээ бирөө эс алганга ал жакта Алания шаарында негизи кышкысын аябай жакшы таза да абасы. Анан кийин ал жакта жанагы айткычка тяжелая промышленность депчи, ошол жок шаар. Ошондуктан көбүнчөсү баягы кышында башка өлкөлөрдөн да көп келип эс алгандар болот. Анан кийин кышында 10 градус жылуу да. Эң немеси. Анан кийин көп баягы бул жакка иш-чаралар кылганда көбүнчөсү суроолор менен, мен баягы 15 күндө бир келип баштадым. Анан кийин бул жолу дедик, ушундый офис кылып, дагы бат-баттан келгенге бул жактан бүт бардык суроолорго баягы кантип көчсө болот, кантип үй алса болот, документтери, анан кийин кыймылсыз мүлктөрдүн рассрочкасы бар, 5% рассрочка деп бүт бардык суроолорго аябай көп болуп, аябай неме болгон бул жактан башкача да үй алган. Ошого дагы оңой болсун деп ушундай кылдык. Бизде көбүнчөсү бул жактан мисалы үчүн эгер мынтип айтсак, риэлторская компания десек, бизге туура эмес болуп калат да. Только үй саткан компания болуп калат. Биздин компанияда болгон баягы вид на жительство, гражданство, немеге университетке тапшыруу деген сыяктуу бүт бардык суроолорго, анан кийин ижарага берүү керек, анан кийин полностью документтердин баарын биз толугу менен топтойбуз да. Негизи биздин жумушубуз Азурит Группта саткандан кийин башталат десем болот да, даже мындай негизи риэлторский дегенде сатып атканда бүтөт го. Биздики баягы башка тил болгон үчүн, башка өлкө болгон үчүн ошол саткандан кийин башталат да жумушубуз. Баракелде. Ошондуктан бул жакта да дагы оңой болот. Менин суроо бар. Алания шаары бул Турцияда жайгашкан, баары эле билет. Анан менде бир суроо, ошо Турция жергесинде биздин кыргыз мекендештерибиз сиздерден шаардык ошо үй-жайларды канчадан алып атышат? Мисалы, канчадан деген жок, мындай. Канчасы алды? Канчасы турукташты ошол жерде? Кыргызстандан сай негизи көбүнчөсү Турцияда мынтип Аланиядан дешпейт да, мынтип Алания Анталияга баалуу бир шаар. Бирок Анталия менен Аланияны эсептегенде кайсыл жакта Аланияда дагы көп алынат да. Анан кийин Кыргызстанда болсо ошо 2021ден бери 2022ден баштап көп алып башташкан. Азыр дагы көбүнчөсү ошол эс алууга алып жатышат. Эс алууга ошо барайын, анан кайра жайында кышында келейин 2-3 ай, виза жок. Эң жакшы тарабы ошо Турцияда виза жок да. Анан кийин виза жок, келейин, эс алайын 2-3 ай, анан кийин жайында да ижарага берип бир неме алайын деп. Мисалы мен Азурит Групптан турак
жай сатып алгым келсе сиздерге кайрылсам, сиздер анан мага бардык иш кагаздарын, документтерин өзүңүздөр тууралап, үйдү тандап сатып алат экенмин дагы. Анан Аланияга эс алган барган учурда гана жашап, калган учурда Кыргызстанга келе берсем, анан сиздер ижарага берип туруп, мага акча салып турат экенсиздер. Мен акча алуу болот. Алып келип турам деп койдум. 15 күндө бир алып келип турам деп. Сиз ошентейин деп атасызбы? Ошондой шарт бар, Ошол жагы мисалы үчүн башка бет айтпайм, мен мисалы үчүн көчөгүндө биз көп бул жакта жеке көрүшлөрдү кылдык. Бүт баардын 3 суроосу бар. Биринчиси мен алдым, алгандан кийин эмне кылам деп. Ошо алгандан кийин эмне кылам суроосуну биз кылабыз. Сиз жооп бересиздер, э? Сиз жооп беребиз. Анткени ал жакта эми баягы мелочь деп коюшат го, электри бар, суу бар, уборкасы бар, анан клиент табыш керек деген нерсенин баарын тең биз кылабыз. Квартирасын биз алабыз, бир жыл келип, каалаган убагында келип кетет квартирасын, анан келет. Анан ошол бар суроолордун экинчи суроосу болсо, документтерди кандай кылабыз деп. Документтер Турцияда болсо, турецкий граждан менен, түрк немер менен баягы иностранецтер оп окшош документтери. Сен иностранец деп мындай документ берейин деп андай нерсе жок. Ошондуктан оңой болот. Бул жактан кыскача сиз үй алгыңыз келип атса, же өзүңүз көчкүңүз келип жатат, может ошо ижарага берип кышында келейин деп жатсаңыздар, сизден биз только паспорт, калган бүт баардык документтерин, баягы техпаспорт, кызыл документ деп коет, красная книга, тапу деп коебуз. Ошону полностью ижарага берген болгон нерсенин баарын тең биздин компанияда кылабыз. Мынасыга. Ошону оңой болот да. Анан кийин баягы биз эми сиз кеткенден кийин азыр эмне кылабыз деп ушинтип биякта неме этет да. Кеткенден эчтеке ошо бул жак офиске келип болот деп. Алган эмне эмне кылам деп атпайм ба? Демек биздин ошол Турциядагы мекендештерибиз сиздерден үй алса, сиздер 3 ай бою, мисалы ал жакка барып жай бою эс алып келсе, кышында бул Кыргызстанга кайтып келип кышташат да. Ошол кышкы мезгилде сиздер ошол үйдү тазалап, өз убагында карап турасыздар. Карап турат. Кышында жок, кышында келишет. Жайында беришет. Жайында беришет. Evet. Анан мен ижарага киргизчү кишини каяктан табам деп дагы башымда ооруп экен да, сиздер. Аны дагы сиздер аласыздар. Ооба, бизде отдел аренда деген бар. Ал эми Аланияда бүт баардык компанияда боло берген нерсе эмес. Бирок мен баягы 13 жылдан бери жашадым, баягы көрдүм. Иштеп атканда ошол ижарага берүү отделде иштечүмүн. Анан кийин көбүнчө мен дагы азыр башка өлкөдөн бир үй алайын деп атсам, көп суроолор болот да, тилин билбесем. Мисалы мен бир Испаниядан алайын деп атсам, билбейм да. Кантип табам дейм да. Анан баягы ижарага клиентти өзүбүз табабыз. Атайын платформалар бар, билесиздер, неменин аренданын. Ошол платформага коюп, ижарага таап, көбүнчөсүнө биз азыр кыргызстандыктарга баягы гарантированный аренда дегенди берип жатабыз биздин компанияда. Андай азыр Аланияда көбүнчө компанияда почти жок. Эми квартира берилсе да, берилбесе дагы биз акчасын беребиз. Ошо гарантированный. Потому что спокойный болуп, кантип берет, качан берет деген суроолор да жок кылганга, бүт бар суроолорду жок кылып, ошо оңой болот да. Анткени билишет да, мынчага үй алдым, мисалы үчүн 100 миңге үй алдым. $1000 немеге ижарага берилип атат деген неме болду. Мындай нерсе болот да, анан что бердик, анан кийин неме таппай калдык клиент, анан болбой калды деген нерсе болбосун деп бизге анткени аябай көп ишенген бул жакта күндө сайын, ошондуктан мен 10 күндө бир келип калдым. Көп, анан ошолордун ишеничини баягы неме борчуна акташ үчүн ушуну гарантированный аренда деген бир неме кылдык атайын. Демек сиздер ошо ишеничтүү аренданын аркылуу клиенттерди өзүңүздүн ишеничиңизге киргизип жатасыздар. Ошондо жакшы, дайыма келген сайын биз неметип атабыз. Жакшы болсун деп. Эми баягы орусча айтмакта клиенттик база деп коет го. Ошо клиенттик базаңыз канчалык деңгээлде чоң же орточо ошону айта кетсеңиз канчалык? Клиент бизге күн сайын, конечно, неметип обращаются, анан кийин. Бирок средний негизи клиенттик база ойлоп отурсак кандай болуп калат? Мисалы үчүн 200-300 эгер неме болгон, который анан кийин 70 болгон ижарага берген биздин активный, активный жана пассивный клиентский база болуп калат. Азыр бүт баардык деталын айтып берейин. Активный, пассивный. Активный болгондор 700-300 уже алып, анан кийин өздөрү жашап же неметкендер. Бизде только Кыргызстан, Казакстан, Россия, Украина, анан азыр последнее время Польша деп коет го, Полония деп коебуз. Польшадан, Европадан көп келишет, Аланиядан, ошол жактан дагы бар клиенттерибиз. Биз клиенттеги база актив дегендери ошого пассив болгондо активге кошконго аракет кылабыз, гарантия аренда берип, жаңы нерселерге неметкенге аракет кылабыз да.
антпесе жумуш жок. Турак үй Баракелде. эгерде биз Кыргызстанда туруп Аланиядан турак үй сатып алгыбыз келсе, ал үйдүн документтерин баарын сиздер текшересиздер. Документи тазабы, таза эмеспи, налогу төлөнгөнбү дегендей. Ооба. Биринчиси сиз алгандан кийин да баягы жылдык налог барго. Ошондо биз сиздин кассаңыздан биз төлөп турабыз. Сен качан төлөшүң керек, барышың керек, төлөшүң керек деген нерсе жок. Алгандан мурдагы немеден налог төлөнүптүрбү, документтер, техпаспорт барбы, жокпу, андан кийин тапу права собственности, свидетельство права собственности деп коюшат, тапу. Бунун немеси барбы, ипотека коюш да мүмкүн да. Ипотека барбы, карызы барбы, жокпу деп ошонун баарын биз контроль этебиз да бизде. Анан эгерде ошол биз кесиптешим экөөбүз үй сатып алууну кааласак, 100% акчабыз жок болуп атса төлөгөнгө, анан башында кандайдыр бир пайызын берип, калган акчасын бөлүп төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Рассрочка деп коет. Мүмкүнчүлүк бар. Анткени көбүнчөсү азыр бүтөйүн деген проекттер бар да, азыр жакшы. Ал жакта 10-20% төлөп, калганын 3 жылга чейин бөлүп төлөсөңүздөр болот. Бирок ошол жакта жашап атканда төлөйсүздөр да. Эми августтан, например, киресиздер, документтерин аласыздар, анан рассрочка төлөй бересиздер жашап. Аланияда негизи Түркия шаарында билесиздер, үйлөр полностью даяр берилет да. Кухнясы, бытовая техникасы полностью даяр берилет. Ошондуктан кирип эле, алып эле рассрочканы төлөп жашай бересиз. 5% рассрочка. Сиз алган күнү мисалы үчүн баасы 100 000 болсо, 3 ай бою зафиксируйсуз деп койсо туура. Үйдүн ичин кантип толтурам, кандай эмерек алам деп айткенбиз. Бул жакта бизде после продажный сервис деп коебуз, эми биздин компанияда после продажный сервис. Ал полностью ошол эгер ал жакта үйдүн ичи сизге оңой болгон нерсе, үйдүн ичи даяр болгон үчүн только кровать, диван аласыздар, мягкий мебель деп коебуз го. Ошондой калган нерсеси бар, то есть финишная покраска деп коюшат, баягы подсветка мындай неменин баарын тең полностью уже даяр. Сиз только биз эгер бул жакта болуп калдыңыз, келе албай калдыңыз, анда биз сизге жиберебиз, мындай диван алса болот, мындай неме алса болот десе, сиз макул дейсиз, обставлять этип коебуз. Бир гана диван эле алышат. Үй кожойкесине керектүүлүүчү бүт бар, кухнянын бүт бар да. Баардыгы бар. То есть мягкий мебель алынат да. Телевизор алыш керек да. Демек атайын үйдү оңдоп түзөө иштерин жасабайт экенсиң, баары даяр болот. Баары даяр. Негизи строительный компанияның даяр болот. Бизде мягкий мебелде аны коюшпап тур, неме деп коюшат, ар кимдин өзүнүн бир немеси бар да. Вкусу бар. Тандоосу бар. Ошону баягы немелерди өзүңүз кыласыздар да. Аны өзүңүз кыласыздар дегенчи биздин компания менен. Жанагы айтып кеткендей эле, биздин жумушубуз, биздин компаниянын жумушу сиз үй алгандан кийин башталат. Ошол экил баягы тил билбеген өлкөдө аябай неме да. Кыйын. Ошондуктан бизде болсо бүт баары түркчө, рус, кыргызча, орусча билген немелер биздин немеде жумушта. Ошондуктан ошо оңой болот да. Мен эле жалгыз эмесминби? Мен жалгыз болсом. Жарнамалык тыныгуу берели да, тыныгуудан кийин кайра сиздер менен баарлашабыз. Келиңиз. Келиңиз, сизге эркин микрофон. Сөзүңүздү аяктаңыз. Биринчисинде чоң рахмат бул жакка чакырып, биздин иш чарабызды баягы Алания жөнүндө бул жакта суроолор болгон адамдар сиздин телеканалыңыздан билип үйрөнүп калышат. Андан кийин биз да сиздерди Разакова Бакамбаева адресинде офисибизде Кудай буйрса 10 апрелден баштап күтөбүз. Алания боюнча бүт баардык суроолорду бизден кайрылса болот көрүшкөндөр. Ошол чоң рахмат. Кайрадан мындай бат-баттан көрүшөбүз деп буйрса. Ыраазычылык билдиребиз атайын убактыңызды бөлүп, бизге маек куруп бергендиңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто Азирет Груп компаниясынын, Кыймылсыз мүлк компаниясынын директору деп айтсак болот, Кыргыздын сонун мына ушундай көптөгөн айымдарга, мырзаларга, кыргыз жарандарына Аланиядан турак үй сатып алууга, эс алууга жардам берип келе жаткан Кыргыздын айымы Айгерим Таалайбек кызы болду. Эгерде сиз дагы Аланиядан турак үй сатып алууну каалап, кантип алам, алданып калбаймбы же болбосо толук акчам жок, бир азын алып анан бөлүп төлөсөм болобу деген суроолоруңуз бар болуп жатса, анда буйруса мурда телефон менен гана чалуулар менен консультация алсаңыз, буйруса жандуу атайын өздөрүнүн кеңсесине барып маалымат алсаңыз болот экен. 10 апрелден тарта ошол кеңсе иштей баштайт экен. Разакова Бакамбаева дарегинде жайгашкан. Андыктан жалпыңыздарды күтөбүз. Баарыңыздарга үй кут болсун.
ооба ооба урматтуу теле көрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Буюрса кийинки 3-чү коногубуз бар. Биздин ден соолугубузга кам көрүүгө, ошондой эле туура жашоо образын тандообузга өзүнүн салымын кошо турган инсан ден соолук туурасында сүйлөшөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. биз менен болуңуздар.